Бүгүнкү күнү адамдардын жашоосу өтө узун үмүт менен жашап жатат. Үмүттүн узун болгондугу инсанга зыян алып келет. Бүгүн кайсыл инсан үмүтүнү узун кылбастан кыскартып, бүгүн эртең өлөм деген үмүт менен эртең же бир күн кыямат болуп калат деген кезде элестетип жашай турган болсо, ошол инсан ийгиликке жетет. Ал эми кайсыл инсан анын ажалы, анын өлүмү өтө алыс сезип жашай турган болсо, өтө бактысыздык, туура эмес жашоодо жашайт. Адамдар эки нерсенин себебинен адашат. Биринчиси каалоолорун ээрчип алган. Экинчиси үмүттөрү өтө узун болуп калган. Каалоолору узун адамдар эмне болот десе, кайсыл адамдын каалоолорун ээрчип ала турган болсо, ясудду анил хак. Фа инна иттибаал хава ясудду анил хакки. Каалоолорду ээрчип жашоо инсанды акыйкаттан тыйып коет. Кайсыл инсан каалоосунун артынан түшкөн болсо, ал акыйкат менен жашай албайт. Каалоосуна жетүү үчүн башканы капа кылганга даяр. Каалоосуна жетүү үчүн башканын мал мүлкүн, башканын акысын тартып алганга даяр болот. Ал эми ва инна тулал амал, үмүттүн узундугу өлбөй тургандай, бул адам түбөлүктүү жашай тургандай бул дүйнөдө кыялданып жашаса, акыретти унутуп калат. Акыретти унуткан инсан кабырга амалсыз кирип барат. Адамдардын адашуусу эки нерсенин себебинен болуп жатат. Бирөөсү каалоолорун ээрчигендик, экинчиси үмүттүн өтө узун коюп алгандыгы, өлбөчүдөй жашап жаткандыгы себебинен адамдар кыйналат дейт. Ошондуктан Али радиаллаху анху айтат: "Ман кассара фи айями амалихи", кайсыл адам үмүтүн кыска кылса, ажалы келгенден мурда ушул инсан ийгиликке жетет. Ойлобогула жашпыз деп, мен эми 17, 18, 20га келдим деп ойлобогула. 80деги адамдар да силер сыңар эле ойлонот, эми 80ге келдим депчи. Эч кимиси мына азыр өлсөм экен деп, же өлүмүм келип калды деп кыялданып жаткан эч ким жок. Ошондуктан картайганда да аксакалдар айтат: "Зато жүрөк жаш" депчи. Өлгүсү келбегендиктен тура албай калды, баса албай калды, эңкейип калды, белинен күчү кетти, ээктен тиши кетти, бирок зато жүрөк жаш дейт. Ал эми жүрөктүн картайганы менен жүрөктүн жашарганын эч ким биле албайт экен, ичиде туруп зато жүрөк жаш деп олтура берет экен. Ошондуктан алардын дагы кыялы, алардын дагы ою кайта эмне кылат? Аттиң жаш болгонумда дейт. Кабырга кирем, өлөм, кичине тобо истигфар кылып алайын дебейт. Алар дагы эмне кылат? Кайра жаш болуп жашап келсем экен депчи. Ошондуктан үмүтүн узун кылган инсан өкүнүчтө калат. Үмүтүн кыска кылган адам ийгиликке жетет. Чындап эле карап көрсөк, бизге эч ким убада кылган эмес. Сен 100ге киресиң же 70ге киресиң деп. Келгенде тартип бар. Чоңдор биринчи келет. Кеткенде тартип жок. Ажалы кимисиники биринчи келет, эч ким билбейт. Чоң аталар калып, неберелер кеткендер болуп жатат. Ошондуктан адам үмүтүн кыска кылып жашаш керек.